Негизи бизде реформа болгон жок. Бул жөн гана кыскартуу, министерстволорду, ведомстволорду, агентстволорду жөн бири-бирине кыскартуу гана болду. Садыр Нургочович айтпады беле 46 министрликтерди, ведомстволорду биригип 12 министерство кылабыз деп. Ошонун негизинде биз көп акча үнөмдөйбүз деп. Бирок бул иштер негизи Сапар Исаков мезгилинде, Абдылгазиев мезгилинде ошондой инициатив болгондо негизи. Бирок бул кеп оптимизация маселесинде эмес. Мисалы, оптимизация министрликтеринен эмес, аппараттан башталса жакшы болмок да, негизи президент аппаратында, премьер-министрлик аппаратында жылына эки аппаратка 2 миллиардтан ашык акча кетет. Эгерде сом менен негизи андан көп болушу мүмкүн. Мисалы, мисалы жакында чыкпады беле, экономика министрлигинде 8 орун басары деп. Бул бюрократияга алып келет да, негизи. Ишкерлердин башына анан да бетер айландырышты. Дагы бир маселе, саламаттык сактоо министрлиги менен азыркы социалдык коргоо министрлигинин бирлигиши бул такыр туура эмес. Бул экөөнү эки башка кылып бөлүп, эки саясат алып барганы бул туура да, негизи. Ошондой эле министр финансы менен министр экономиканын бирлигиши бул негизи эле бул балким Марипов экономика министрлигине кандай бир статус бергиси келгендир, бирок экөөнүн биригиши бул туура эмес. Калган министрликтердин биригиши бул туура эле. Мамлекет бул негизи жумушсуздук азырынча так маалымат жок. Өзүңүз билгендей, статистика боюнча Кыргызстанда 20%-тен ашык адам жумушсуз. Бул деген мамлекетке чоң оор катастрофа алып келет да, жумушсуздук. Жумушсуздук эмес, реформа жасоо керек болчу. Министрликтердин баарына түп тамырынан реформа. Реформа болмоюнча, оптимизация боюнча ойлонуштун кереги жок да. Мисалы, Грузия 2003 жылы Роза революциядан кийин бүт госструктуралдын баарына реформа кылышкан. Алар оптимизацияга өткөн эмес, реформа кылышкан. Эгерде реформа кылбаса, Грузия өнүгүп кетмек эмес да. Ошо негизинде Саакашвилинин бирден бир эмеси либо реформа кылыш керек, же элдин сүймөнчүлүгүнү алыш үчүн реформага барыш керек болчу, же болбосо азыркы коррупциялык система менен кетиш болчу. Бирок Грузиянын президенти Саакашвили биринчи очередде реформага барган. Бизде андай болгон эмес, бизде только оптимизацияга барганбыз, кыскартууларга барганбыз. Кыскартууларда бизде кыскартуу менен жумушсуздукту жоюу мүмкүн эмес. Иш билги адамдар көмүскөдө калып, тажрыйбасы жок адамдар бийликке келип атканы азыр өкүнүчтүү. Кадр саясаты бизде аябай айтканда туура эмес жүрүлүп атат. Бүт баары тааныш билиш, өзүнүн жердештери, достору, кодалары коюлуп атпайбы учурда. Ошондой эле аппараттын баары эле өзүнүн тааныштары. Аппарат система, президенттик аппаратта, парламенттик аппаратта баары өзүнүн тааныштары. Ошондой эле министрликтерде өзүнүн адамдары коюлуп атпайбы. Оптимизациянын негизинде бир иш билиги адамдарды алып келиш керек болчу.